56 ампер. Б'si 58. С 29 ампер. Жалпысы 31 киловатт алып атат. Тасмада каладагы тамактануучу жай канча кубаттуулуктагы электр энергиясын колдонуп жатканы текшерилүүдө. Рейдтин алкагында жеке менчик ээсине электр энергиясын эң көп колдонулган сааттарда жабдыктарды өчүрүп туруу эскертилди. Бул тамактануучу жайдын ээси ашыкча лампаларды жана башка шаймандарды өчүргөндөн кийин электр энергиянын кубаттуулугу кайрадан текшерилди. Сысы 23. 31 киловаттан 12 киловаттка чүрүлдү. Ошондо 18 киловатт эконом болот да час максималында. Биздин колдон келгенче кылып туруп экономдоп атабыз. Отоплениени мына газга немеге өткүздүк, көмүргө. Биякта чайды ham газда кайнатабыз. Тамактарды көбүрөөк газда иштетип, электр энергияны көбүрөөк эконом кылышка аракет кылабыз енді кааласа. Жалал Абад электр тармактар ишканасы каладагы тамактануучу эс алуучу жайларды көзөмөлгө алууда. Электр энергиясын эң көп колдонуу убактысы таңкы саат 6:00дөн 9:00га чейин, кечинде 18:00дөн 21:00га чейин созулат. Дал ушул учурда электр энергиясын көп пайдалангандар боюнча рейд жүрдү. Эскертип келгенбиз, жана ошондой эле текстуалда көрсөтүлгөн. Текстуалда канча мощность болсо да час максимумда ысытуучу от казандарды өчүрүшүбүз керек. По-моему, уже 5-ші жолы келіп жатат окшойт го, эскертүү менен. Биз эртең менен эрте итак саат 11-ге чейин иштебейбиз. Биз саат 6-га чейин жылыта турган жерлерде электрический немелерди жылытып алып атабыз дагы. И саат 9-10 чейин ошол көп энергия потребить эткендерди өчүрүп туруп атабыз. Ошол. Основной бизде көмүр менен ысыйт. Колдонуу көлөмү өскөнүнө байланыштуу. Суук түшкөндөн баштап күнүгө рейд жүргүзүп атабыз. Рейдке күндө 3-4 группа чыгып атат. Бул жерде основной кафе, ресторандар, банялар боюнча рейд болот. Бул көмөкчү чордон Жалал Абад шаарынын негизги бөлүгүн электр энергиясы менен камсыздайт. Ошондуктан абоненттер электр энергиясын көп пайдаланган сааттарда көмөкчү чордонго кошумча күч келиши мүмкүндүгү айтылды. Мындан улам ишкананын жетекчиси өзү келип жагдайды көзөмөлгө алууда. Азыркы учурда биз ушул Жалал Абад көмөкчү чордонунан электр энергиясы камсыз болгон жалпы 6000ге чукул абонент бар. Ошол абоненттердин бардыгына азыр акылдуу эсептегичтерди орноттук. Бул АСКВ электр эсептегичтери. Бул жерде биз кардарлар менен түзүлгөн келишимдин негизинде 5 киловатт чектөөсү менен коюп бердик. Ушул себептен азыркы учурда биздин Жалал Абад көмөкчү чордонубузда дагы көмөкчү чордонун иштөө режими дагы өз нугунда азыр элге кызмат кылып атат. Облус боюнча жалпысынан 256 миңдей керектөөчү бар. Учурда аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Жыйынтыгында керексиз учурда электр шаймандарын өчүрүү менен таңкы жана кечки максималдуу сааттарда электр энергиясын колдонуу көлөмүн азайтууга жетишилген. Тактап айтканда, былтыркы жылдын декабрь айына салыштырмалуу быйыл 11,874 миң киловатт саат электр энергиясы үнөмдөлгөн. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.